Тип жананын шам чырагы 15-бөлүм. Ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы атамдын алдында ачык тааныйм. Матай 10:32. Кийинки жекшембиде Тип адаттагыдай эле жекшембилик мектепке даярдана баштады. Бирок ал бул жолу кудуңдаган бойдон үйдөн чуркап чыгаардан мурун эшиктин алдына келип олку-солку боло токтоп калды. Марияны да ээрчитип алсамбы? Мария биринчи жолу мектепке барып, кечке зеригип отурган ал унута элек болчу. Тип акыры Мариядан сурап көрүүнү чечкенде, ал идиш аякта жууп бүтүп калган. Мария, сен дагы менен барасыңбы? Мен баргым келип жатат, бирок менин кийимим жок да. Мен могу эски көйнөгүм менен жаман шляпамдан башка эч нерсем жок. Анын жарасы жеңил, деп кубанып кетти Тип. Менин деле кийимим укмуш эмес го, бирок мен баары бир барып эле жүрбөймүнбү? Жүрү кеттик. Мария эмне кыларын билбей жатты. Апа мени жибереби? Жиберет, мен өзүм сурайм. Апасы атасынын жанында эле. Тип алардын бөлмөсүнө баш багып: "Апа, Мария мени менен мектепке барып келсе болобу? Ал жумуштун баарын жасап бүттү", деди. Апасы таң калып калды. Мариянын баргысы келет болду экен. Өткөндө ал барып тажап келди эле го. Эчтеке эмес, ал бүгүн тажабайт. Аны жиберип коюңузчу. Бир нече убакыттан кийин экөө жекшембилик мектепке келе жатышты. Мария ичинен кубанып жатса да, ойлуу тартып унчукпай келе жатты. Бир маалда ал бир аз такала мындай деп сурады: "Тип, кээде сен да көңүлүң чөккөндө, ачууңду бирөөдөн чыгармайынча эс албай тургандай болгон учурлар болобу?" Тип ойлонуп калды. "Ооба, болот. Кээде мен Боб Тернерге ушунчалык ачуум келгендиктен аны аябай сабап салгым келет. Бирок бул бир аздан кийин өтүп кетет. Мен болсо көпкө чейин ачуулана берем. Кээде таң аткандан эле ачуум келе баштайт. Болбогон эле бир нерсе менин ачуума тийип коет да, анан күчөп отуруп, акыры мен ачуумду таптакыр тыя албай калам. Мен эми дайыма ошол ойдон каламбы? Жок, оңолгонго аракет кылышың керек. Бирок эң башкысы Иса Машаяктан жардам сурап сыйынышың керек. Мен мурда оңолоюн деп жаңы эле мектепке бара баштаган кезде, билесиңби, мен үчүн кандай кыйын болгонун. Кээде мен дагы бир нерсе кылып жибергим келип кетчү. Бирок мен бул тууралуу Иса Машаяктан сурана баштагандан бери баары жакшы болуп калды." Сабактын акырында Гольбург эшиктин жанынан балдардын ар бири менен коштошуп жатты. "Салам, Эдуард", деди ал бир туугандарды көрүп. "Мария сенин карындашыңбы?" Анан Марияга кайрылып: "Кандай жүрөсүң, Мария? Сен Иса Теңирге келдиңби?" деп сурады. "Ооба, мырза", деди Мария акырын-ага. Иса Теңир өзүнө келген адамдардан эмнени күтөөрүн билесиңби? Ал биздин ага кызмат кылуубузду каалайт. Биз айланабызды карап, ал үчүн эмне кылсак боло турганын билишибиз керек. Сен эмнеден башташ керек экендигин билесиңби? Жок, мен эч нерсе кылганды билбейм да. Сен жаңылышасың, Мария. Сен жакшылап карасаң, сөзсүз бир нерсе табасың. Алыска баруунун деле кереги жок. Иса биздин өзүбүздүн деле кичинекей милдеттерибизди жакшы аткарышыбызды каалайт. Маселен, сен үйүңдү таза шыпырсаң, же бөлмөңдү тыкыйта жыйнап койсоң, же ата-энеңе жардам берсең, ушунун баары менен эле сен Иса кызмат кылган болосуң. Сен ушуларды кылып жатканда, ал сени көрүп кубанса кандай жакшы, туурабы? Библияда ата-эне тууралуу эмне деп жазылган, билесиңби? Жок, деди Мария акырын гана. Анда Эдуардка айтсаң, ал сага Библиядан ата-энеңди сыйла деген жерди окуп берет. Ата-энени сыйлоо деген алардын тилин алуу дегенди эле билдирбейт. Бул аларга баардык учурда кубаныч тартуулоо дегенди билдирет. Экөө мектептен унчукпай келе жатышты. Бир маалда Мария: "Кудайдан жердик нерселер тууралуу суранса болобу? Сен бир жолу атам менен апам Кудайды таанып калсын деп сыйынып жүрөм деп жатпадың беле? Мен дагы эми ушинтип сыйынам. Бирок билесиңби, Тип, мен андан таптакыр башка нерсе жөнүндө сурангым келип жатат." "Эмне жөнүндө?" "Жылуу мээлей берсин деп", деди Мария кекештене. "Мен сага сатып бере алсам кандай жакшы болмок. Бирок менин акчам жок да. Мен Кудайдан ушуну да суранса болот деп ойлойм. Асмандагы ата деген сыйынууда бизге күнүмдүк наныбызды бер деген сөздөр бар эмеспи? Анан дагы бир жерде Петр түнү бою балык кулап эч нерсе кармай албай койдук дегенде Исага тоору толо балык берген. Анда мен мээлей сурап сыйынам. Менин манжаларым тим эле тоңуп калды. Сен кандай деп ойлойсуң, Тип? Ал мага мээлей береби?"